Протеин көпчүлүк айтат импотенцияга алып келет. Чынбы? Протеин менен импотенциянын эч бири-бирине тиешеси жок. Болгону гана бул белок кошумча тамакка кирет да. Туура машыгуу, денеге туура кам көрүү боюнча Кыргызстандагы эң чоң адистердин бири Айбек Маратов. Кыргызстанда бодибилдинг жана фитнес федерациясынын президенти жана спорттун өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келе жаткан инсан. Бодибилдинг десе көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн дагы. Жогору жагы ушул страшный монстр качоктор. Бирок бодибилдинг дегенде эле ошону түшүнө бербей, 6 жаштан баштап бир 70 жашка чейинки адамдардын өзүнүн эрки менен күрөшкөн адамдардын направлениясы деп айтсак болот да. Көпчүлүк эркектерибиздин акыркы учурда пассивдүү дейбизби? Фитнес клубтарды карасаң деле аялдар чуркап жүргөн болот. Баскан турган стресс абалдан адам гормональный сбойлор көп болот. Тестостерон түшүп кеткен окшойт деп эч качан эч ким мойнуна алгысы келбейт. Өзүнүн ошол состояниясын мойнуна алгысы келбейт. Уялат. Анализдерди тапшырып, эркек адам уялбастан эле жылына жок дегенде бир 2 жолу же 3 жолу текшерип туруш керек. Бул эркектин күндүзгү жетишкендик успехи десек, түнкүсүнө дагы аябай пайдалуу. Сөз. Ушу семирип кеткенде арыкташ үчүн эле барабыз да фитнеске. Адам өзүнүн отмазка издебей эле сумкасына салып туруп, кийимдер салып туруп залга барыш керек. Ушундай денеге канча убакытта жеттиңиз? 2 жыл жакшы машыга турган болсо сөзсүз түрдө жетсе болот. Бирок 2-3 айдан кийин эле адам уже өзгөрүүнү баштайт, өзү да сезет. Жашоонун кордугун көрүп келдик да. Бир комнатада 16 адам жашаганбыз. Орустар арак ичип алып келгенде анан түнү бизди тоношчу да. Ошол убакта акча кармаган сезим мага бул мотивация, азарт болду да. Ушул жашка чейин келип жаловаться эткенди билбейт экенмин да. Жашоомдо бир кыйынчылык болгондо бир Аллага ишенем. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Кезектеги биздин коногубуз Кыргызстан бодибилдинг ассоциациясынын директору Айбек Маратов байкебиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сизди бир айдан бери күттүк. Анан эми жакында эле чоң Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өтө турган иш-чара бар экен. Ошонун астында келип отурасыз. Эмне деген иш-чара айтып берсеңиз? Мен негизи бодибилдинг тармагын карайм. Анан бул жолкусунда более масштабтуу кылып 2-3 спортту бириктирип туруп анан чемпионат өткөрөлү деп атабыз. Бул жөн гана Кыргызстан ичи эмес. Бул открытый чемпионат болот. Биз уже предварительный заявкалар боюнча Казакстандан, Өзбекстандан спортсмендер келет. А Россиядан дагы заявкалар болуп атат. Бир эле спортту элге көрсөтө бербей, биз 2-3 спортту бириктире турган болсок, мындайча айтканда элге көбүрөөк жеткире алат экенбиз да. Анан ошол көз караш менен ушул нерсени кылып атабыз. Бул эксперимент негизи Россияда өткөрүлөт, Siberian Power Show деп. Өзбекстанда, Казакстанда, Кыргызстанда бул өтө элек. Ошолордун ичинен биринчи жолу мындайча айтканда пробный кылып өткөрүп атабыз. Калгандарын уже кийинкилеринде мындан да чоңураак кылганга аракет кылабыз. Бодибилдинг десе көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн дагы, мисалы үчүн ал жанагы Арнольд Шварценеггер деп койсок туурабы? Ал бир тармагы. Бодибилдингдин ичинде которулганда эле мындай денени түзүү сыяктуу болуп которулат да. Адам өзүнүн денесин түзүш керек. Бодибилдингдин ичинде бодибилдинг деген бул категория ушу Арнольдтор чыгып жүргөн категория. Бул эң мындайча айтканда эталону да. Эң жогору жагы ушу страшный монстр качоктор. Бирок бодибилдинг дегенде эле ошону түшүнө бербей, ичинде фитнес юниор дегендер бар, акробатик дегендер бар. Мындайча айтканда бир 6 жаштан баштап бир 70 жашка чейинки адамдардын өзүнүн эрки менен күрөшкөн адамдардын бир направлениясы деп айтсак болот да. Бодибилдинг биринчи орунда бул адамдын өзүнүн нафсы, өзүнүн эгосын, өзүнүн мындай дисциплинасын тарбиялай турган спорт. Көпчүлүгү жеңил оңой деп ойлошу мүмкүн. Бирок күн сайын жегиң келген нерсени жебей, отказ кылып, баргың келбеген жерге барып тренировка кылыш бул өтө чоң жеңиштик деп ойлойм. Өзү негизи бул дененин түзүлүшүн, тарамыштары, мындай фигурасын дейбиз го, фигурасын мындай даңазалап жүргөн, бул илгерки грек маданиятынан келип чыгат экен да. Анан биздин кыргыз маданиятына туура келеби экен деген суроо да. Айта албайм. Бирок бодибилдингдин ичинде бизде көптөгөн нерселер бар. Кроссфитке окшогон фитнес челлендж деген ошондой направлениясы бар. Штангаларды көтөрүп, ушундай бир өзүнүн упражнениялар, ошолор дагы бар. Ал бизге Кыргызстанга жакшы жете элек. Может, кийинки учурларда аны да киргизебиз. Негизи эле спорт жактын жаман жагы жок деп ойлойм.
Жана айтып кетпедиңизби, жаңа Арнольд Шварценеггер десе баягы подиумга чыгып, анын мышцаларын көрсөтүп эле анан кийин көптөгөн элдин ортосунда миш бар да, мисалы үчүн мынтип туруп анан бир 40 жеткенде баягы Токтаровго окшоп жүрөгү кармап калат экен, анан өлүп калат экен деген ошол үчүнбү? Баардык эле спорт, профессиональный спорт өзү зыян денеге, ден соолукка. Баарын туура кылбаса, зыянын тартса болот. Бирок баарын туура кылса, анализдерин туура тапшырып, жеген тамактарын туура кылып, машыгууну да туура кыла турган болсо, бир гана пайдасын алса болот. Бүт эле жерде адам жөн жашап деле диванда жатып деле ооруп калса болот. Бул бодибилдинг деле мындайча айтканда эч ким никто не застрахован да, мындайча айтканда. Эми ушул жерде суроо жаралат да, мисалы үчүн мускулдардын ошондой даражага жетиши, мышцалардын ошондой даражага жетиши булчуңдардын бул тек гана машыгуу менен мүмкүнбү же бир кандайдыр бир кошумчаларды ичип турабы адамдар? Кошумчасыз мүмкүн эмес. Бул организм жеген тамактарды ошо булчуңга чыгарып бериш үчүн биз аябай көп количестводо тамак жешибиз керек. Анын организм сиңире албай калат да. Сиңирип бергенден кийин дагы ошону тренировка бүткөндөн кийин ошону восстановление кылыш аябай кыйын болуп калат. Организмдин иммунитеттин баары эле тамак сиңирген боюнча кетип калат дагы, тренировка кылганды восстановлениясы жок болуп калат. Сөзсүз түрдө добавка керек. Элдин түшүнүгү боюнча химия дегендер бар. Жанагы протеин, быца, жанагы витаминдер булар химияга кирбейт. Бул жөн эле тамак, кошумча тамакка кирет да. Протеин деп кеттиңиз да, мисалы үчүн мен жеке угуп калгам, бул жаатта колдонуп жүргөн адамдарда протеин көпчүлүк айтат импотенцияга алып келет. Чынбы? Же негизи потенция менен импотенциянын протеин менен импотенциянын эч бири-бирине тиешеси жок. Протеин болгону гана бул белок. Бул белок эттерде бар, жумурткада бар, бир определенный эмелерде, тамактарда бар. Бирок эң арзан организмге нужный количествону алыш үчүн бул протеин негизичи. Протеин химияга жакында кошулбайт, ал жөн эле миф. Бул практика жүзүндө да көрүлгөн. Көрүүчүлөрдө мисалы үчүн суроо болушу мүмкүн. Биз сиздин Instagram баракчаңызда көрүп турабыз, көптөгөн кеңештерди берип турасыз, туура машыгуу боюнча. Анан негизи эле айтат эле, мусулман деген ар тараптуу мындай өнүккөн болуш керек, дене түзүлүшү деле, ички руханий жагы деле. Руханий жактан биз Кудайга шүгүр устаздарыбыздан сабакты алып атабыз. Анан эми баягы кыргыз эркектери дагы мындай ар тараптуу болсун дегенде, дене жагынан сизден кээ бирде мындай сабак алып калабыз. Ушундай денеге канча убакытта жеттиңиз? Азыр бир аз артка да кеттим десем болот. Спортто пик формам 2018-2019 жылдары. Жакшы дене түзүлүшкө, бул эми ар бир адамдын өзүнүн генетикасына жараша болот. Бирок 2 жыл жакшы машыга турган болсо, сөзсүз түрдө жакшы жыйынтыкка жетсе болот. Бирок 2-3 айдан кийин эле адам уже өзгөрүүнү баштайт, өзү да сезет. 0-дон пикке чейин 2 жыл. 2 жыл. Сон эми сиздин 0-дон пикке чейин жеткен, кайра түшүп, кайра көтөрүлгөн тарыхтарыңыз өтө көп экен. Өйдө төмөндү өтө башыңыздан өткөрүпсүз. Жеке тарыхтарыңыздагы кенен ошон үчүн көрүшүп биз менен болгула. Жаштыкка кайтайлы эми. Кантип спортко бодибилдинг сразу эле кызык болуп кеттиби, жана Арнольдтун наклейкаларын чаптап, же бөлөк спорт менен келдиңизби? Спортко бизди төрөлгөндөн баштап эле калптап келген деп десем болот. Биздин ата тегибиздин уругу ошо балбандар болгон, улакчылар болгон, күрөшкө түшүп жүргөн. Анан биз төрөлгөндөн баштап эле ошо бир туугандар, атам бир туугандар чогултуп алып балдарын уруштурчу, күрөштүрчү. Анан ошол убактан эле бир күчтүү болушубуз керек деген сезим жүрөктө калыптанып келген. Анан окуп жүргөндөн баштап эле биринчи атаман дегендерге биз ар дайым күрөшүп келген адамдарданбыз. Экинчи, үчүнчү болуп калган нерсени биз өзүбүздү мындай кабыл ала албайт элек да. Күрөшүү деген бул мындайча айтканда эс тартуудан баштап эле бар. Спорт эс тартуудан эле баштап бар. Эс тартуу, бул эс тартууңуз кайсы өрөөндө өттү, кайсы областта өттү, кайсы шаарда өттү деген? Эс тартуу биздики ар кандай болуп калды. Мен поколениямдагы адамдар ушу бир аябай бир кыйынчылык, бир башкача бир доорду көрдүк десек болот. Мен ошо 2-классымда экен, 3-классымда экен.
Биз Ошто жашачук, кандай жакшы жашачук, аябай жакшы жашоодон атам банкир болчу. Жакшы жашоодон бир заматта баарын жоготтук. Ата энем ажырашты, атам да белгилүү бир себептер менен жумуштан кетти. Ата энем ажырашканда агам иним үчөөбүз тайтамдарга кеттик Алайга. Апам Россияга иштегени кетти. Жаш кезден баштап эле ушу ата мерим, эне меримге эңсеп чоңойгон балдарданбыз. Мен жалгыз эле эмес болушум керек. Менин убагымдагылардын баары эле ушундай болгон. Эң чоң мечтасы, азыркы жаш балдардын мечтасы бир машина алыш, же телефон алыш, ушундай сыяктуу болушу мүмкүн, бирок менин эң чоң мечтам айылдын башында жашачу, тайтам үйү. Анан түшүм бир эле түшүм бар болчу. Ар дайым эле ошо эсиме келет. Атамдын машинеси бар болчу, атамдын агасынын да машинеси бар болчу. Ошол эки машина айылдын башынан кирип келаткан эле сезим. Ошол убакта мен үчүн эң чоң бакыт ошол болчу. Түшүңүздө? Түшүмдө. Бул кайталанчу түш болчу экен да. Бир же эки түш, эки машина келчү. Бир кызыл болчу, бир ак болчу. Ошол эки машинаны түш көрчүм. Эми жаш мезгилдерде жаштардын арасында бир аябай эми жаш балдар көп нерсени байкабай сүйлөп коет. Ошол убакта биз дагы көп сөздү уктук. Ата энең ажырашып кетти. Анан жакын туугандардын арасынан дагы эми ушундай болуп калды. Ата энең ажырашып кетти деген сөздөрдү угуп жүрдүк. Ошол убактарда бир эле кыял ата энем менен болсом деген. Анан эсимден чыгарып койгон экенмин, азыр эсиме келип атат. Кудайдан күндө сурайчумун. Ата энем жарашса экен деп. Чынын айтканда такыр эсимден чыгып калыптыр. Менин эң чоң максатым ошол убакта ата энем менен бирге болуу, ата энем жарашып калса. Бирок бул нерсени, ичимдеги нерсени сыгылып жүргөндү, сагынып жүргөндү эч ким менен бөлүшө алган жокпуз ошол убакта. Эмнегедир бир кыялдарыбыз да башка жок болчу да. Азыр мисалы үчүн тилекке каршы Кыргызстан статистикасын сизге айтып берсем, сизге деле жаңылык болбосо керек. Жылына 48-50 миң баш кошуу болгон болсо, нике кыйылган болсо, анын дээрлик 30% бир жылга жетпей кайра ара жолго чөт экен. Бул официалдуу түрдө. Таарынышып жүргөндөр ажырашпай эле канча да. Анан эми биз сизди көрүп аткан бүгүнкү күндө мындай күчүңүзгө толуп, өзүңүз айткандай пикке чыгып, ийгиликтер жаратып аткан киши катары, бирок башыңыздан ушундай кыйынчылыкты өткөргөн бала катары ошол ата энелерге, ошол жаш үй бүлөлөргө эмне демекчисиз? Мен ушул мындай көп жашадым деп айта албайм, бирок ушул жашыма келип, ушул жашоонун баарын көрүп, эч кимди сындагым келбейт. Мен ошо жаш кезимде бир убакта атамды көп күнөөлөп жүрдүм. Андан кийин бир убакта бир апамды күнөөлөгөн сезимдер болду. Бирок азыркы бир эле бир мындай жашоодогу бир болуп өткөн бир жашоомду, ар бир возрастым келгенде жүрөгүм менен ар кандай кабыл алып келдим да. Азыр ушундай түшүнүктөмүн, мен эч кимди осуждать эте албайм. Азыр жашоо чөйрө ошого жараша болуп калды. Бала үчүн деп жашап, өзүнүн жашоосун кыйып койгон да туура эмес болуп калат. Көпчүлүк учурларда айымдарды көрүп атабыз, күйөөсүнөн кордук көрүп, өмүр бою чыдап жашаган да туура эмес деп ойлойм. Жүрөгүндө дин болсо, ошо диндин жашоосуна амал кылып жашай турган болсо, баары орундалат деп ойлойм. Бирок эч кимди сындай албайм, сындагандан алысмын. Сонун анан эми сиздин ошондой биз билебиз, Россияда дагы көп бала учуруңуз өтүп калган. Анан окууну сиз Алайда улантыпсыз. Андан кийин эле Россияга кетип калдыңызбы? Кандай болду? Ошол тарыхчаны айтып берсеңиз. Мен Алайда ошо 5-6 класска чейин 1-2 жыл окудук. Андан кийин жүрөгүмдө кыялымда апам менен кетип Россияга кетсем деп. Атам менен бир көп убакытка чейин байланыш үзүлгөн да. Бирок жүрөктөгү сезим, кыялдар кала берген. Эч кимге айта албайсың, же апаңа айта албайсың, же тай журтуңа айта албайсың, атаңды сагындым деп. Апам мен ошо чакырганда Бишкекке. Эсимден чыгып атат, бир 200 сом экен, канча сом экен. Колума берип, анан Бишкекке жөнөткөн. Бул историяны мен ар дайым эстеп турам. Бул эң жүрөгүмдөгү өзүмдү бирөөнүн мындай үстүртөн азыр көрүп бара турган болсом башкача кеңеш бермекмин. Азыр мындай эстеген сайын көзүмө жаш келет. 7-де Алайдан чыкканбыз. 8-9 Ошко келип, анан 4-5 саат таксист клиенттерди Бишкекке чогултуп, анан чыгат. Мен 200 сом Ошко барып эле
1 литр кола алгам, 2 литр кола алгам, анда дагы жана оригинал кола эмес, кока кола эмес, жөн эле кола деген бар болчу. Анан бир 2 килограммбы черешнябы бирдеме алгам, эсимде жок. Ошол эсимде жок эмнеси экенин. Ошол экөөнү алып тамак жеген эмесмин. 5-6-ларда чыгып Төбө Ашууга келгенде водитель чарчап машинасын уктайт. Мындайча айтканда аябай көп жол жүргөнбүз да. Анан водителдин артында эле мен отургам. Водитель сиденьясын жаткырып уктаган. Мен бутум ошондо кысылган, ошо канча бир 3-4 саат уктаган болуш керек. Ошо 3-4 саат ошол жерде чыдап отургам да. Ыйлагам, бирок көзүмөн жаш кеткен, бирок эч кимге айта алмайсың. Бул жашоомдо болуп өткөн нерсени эч ким билбейт да. Анан аябай суусагам. Суу ичким келген, тамак жегим келген. Водительдин жана шопурдун сиденьясынын астында бутум бир баклажкага тейди да. Өзүм суу ичким келбейт, атымды алып карадым да. Анан алып карасам бир суу экен. Анан суунун мындай таза эместигине деле көзүм жетти. Бирок ушу суусаган момпунум кандырайын деп бир 2-3 чуртам ичип, ошо мен Бишкекке жеткем. Бишкекке жетип, анан жаш бала деп тиги чарчадым деп анан үйүнө кирип жатып алган. Ошо бир тууган үйүнө кирген, анан жатып алган. Эртең жеткирейин сени. Шопур. Шопур. А мен уктаган жокмун. Менин кыялымда мен чарчаганымды деле билбейм, курсагым ачканды деле билбейм. Балконго чыгып отурдум анан. Анан шопур сезди окшойт. Түнү саат 12-1лерде экен. Издеп келип, мен үчүн ошол убакта эң чоң бир бакытка жеткен сезимдер болгон. Ошол учурдагы шопурдун тарыхын айтып берип, өзүңүздүкүн айтып берип атып, шопурду айтып берсеңизчи, мен таң калам да, бүгүнкү күндө андай шопурлар бар экен деген ой келет да. Себеп дегенде бул адамгерчиликтин туу чокусуга. Туура эле. Сезген. Келгичекти мен эңсеп келгенимди сезген, менен сүйлөшүп келгенде сезген. Бирок эч кимге ушул жашка чейин келип жаловаться эткенди билбейт экенмин да. Курсагым ач деп деле айтсам болмок экен. Азыр 5-6 класстагы балдарды көрсөм, кичинекей эле бала да. Ошондо өзүм чоң сезим, чоң кишидей сезип, курсагым ачты деп айта алган эмесмин да. Андан кийин Россияга кеттик. Бул эми апаңыз менен чогуу кетип атасыздар Апам Россияга. менен Сиз ошо жолугушууну мындай элестетип берсеңиз көрүүчүлөргөчү, сиз ошончо жол жүрүп келгенден кийин апаңыз менен жолугушканда кандай сезимдер болду? буну бир эле мен өзүм түшүнө алам деп ойлойм. Же болбосо меникиндей жашоону көргөн адам түшүнөт. Азыркы жаштар ата энесине ар кайсы сөздөрдү айтып, эме жашоонун эненин баркын билбей атпайбы? Ошол убакта мен просто ата эненин мээримине зар болуп жүргөн баламын. Бирок эч кимге айта алчу эмесмин, эч кимге билгичи эмесмин. Жаш кезимден баштап мени күчтүү болгонго тарбиялап келген үчүн айта алчу эмесмин, жарылчу эмесмин. Ошондон кийин эле эсептелүү бир күндөрдөн кийин Россияга чогуу кеттик. Россияга барганда бир башкача бир жашоону элестетип баргам. Чоң шаар, жетишкендик. Жумуш шарты жакшы деп ойлогом, жашоо шарты жакшы деп ойлогом. Бирок жашоо шарты аябай начар болчу. Биринчи барган убакта бир жарым жылдай бир комнатада, мен көбү азыр ишенбеши мүмкүн, бир 16 адам жашаганбыз. Туугандары, апамдын туугандары. Көбү ишенбеши мүмкүн, мен аны башыман өткөргөн адаммын. Биз 42 квадрат хрущевкада 28 адам жашачубуз. Анан апам иштейт, биз анда кичүүбүз, анан ал жакта чоңойдук. Бир аз убакыт өткөндөн кийин апам бир аз акча таап, отдельно бир башка бир квартира таап, бир комната, бир орустар өздөрү жашагандын экинчи комнатасын, хозяиндардын экинчи комнатасын отдельно снимать этип жашаганбыз. Анда да мен кичинекеймин, мен жаш баламын. Анан орустар арак ичип алып келгенде, анан түнү бизди мындайча айтканда тоношчу да. Мен ошондо өзүм ойлоп, өзүм корккон сезимим эсимде эмес. Апамдын көзүн карагам, мындайча айтканда надежда только өзүмдө болчу. Апамды мен коргобосом эч ким коргобойт дегенчи. Ошол кезден баштап калыптануу, жумуш, жашоого аракеттенүү жүрөгүмдө башкача калыптанган. 9-класска чейин окусам, 9-класстан кийин окуган деле жокмун десем болот. Жумуш менен көп алек болдум. Биринчи жумуштарым ошо бир Самара шаарында иштегенбиз. Эжем колуна жумушуна чыкпай калганда мен сатуучу болуп чыгайын деп сатуучу болуп жумушуна базарда. Ал убакта азыркы Дордойдун базары эмес. Чыгабыз, эшик
кар көрөбүз, бир жайылып чыгышыбыз эле бир 1,5 сааттык жумуш да. Эшиктерди, вороталарды эме, дарбазаларды эме, эшиктерди ачабыз, тенттерди илебиз, кийимдерди бүктөп сырткара чыгарабыз. Ошол убакта акча кармаган сезим мага бул мотивация, азарт болду да. Андан кийин иштеп жүрүп жарым контейнерди снимать этип өзүм иштеп баштадык. Бул ошол окуучулук кезде эле. Ошо бир 15-16 жаштардын тегереги. Беке ишкерликке өтүп кеттик десек болот. Эң биринчилерден өтүп кеттик, бирок бул жашоого жакшы бир түркүчүлүктөрдү берген деп ойлойм. Акчанын баркын эрте түшүндүк. Анан азыркы жаштарды угуп, анан жаштардын проблемаларын угуп, анан өзүмдүн эле инилерим бар. Бир жашоодо бир проблемаларын айта турган болсо, менин проблемамды көргөндө азыркы проблемаңар жашоо болмок деп. Выходной, мындайча айтканда, эс алуу күнүм деле эсимде жок экен. Канча жыл иштедим. Жылына бир күн эс алуу күнүбүз бар эле, бул 1-январда. Анан ооруганым да эсимде жок. Адам ушундай кыйынчылык келгенде мындай өзүн өзү программировать этип коет экен. Оорубай иштеп жүрдүк. Ошо оорубай иштеп жүргөн убакта дагы 7-ден 5ке чейин базарда болчук. Базардын суугу, бул Россиянын суугу укмуш. Тем более Самара деген суук шаар. Жумушка чыкканда бир 1 саат бутуң тоңот, колуң тоңот, эч нерсени сезбей каласың. Андан кийин уже эч нерсенин баркы жок. Баарына эле отурмай. Анестезия. Эч нерсе сезбей калат. 5те жумуштарды жыйыштырып алып, 2-3 пересадка машина менен, автобустар менен барып тренировкага барчу. Ошол убакта эле дисциплина бар болчу. Мен жумушка баргым келип атат, баргым келбей атат, тренировкага баргым келип атат, баргым келбей атат деген сезимдер жок болчу. Аракеттин үстүндө болдук. Ал убакта өгөй ата бар болчу. Өгөй ата менен апам бир жарашып, бир эметип, бир урушуп, ушундай бир кыйын, бир татаал жашоо болду. Жашоодо мындай нерсени да айтсамбы? Көбү туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Жашоонун кордугун көрүп келдик да. Айтып атпайсызбы, мисалы азыр өз атаңыздан кийин өгөй атага өтүп, бул сизге жашоодо кыйынчылыктан тышкары бирок чыңалуу дагы берип турду, мындайча стимул десек болот экен да. Мен эч кейибейм. Себеп дегенде азыркы жашоому бул татаалсыз, бул татаал жашоосуз келе албайт болчумун деп ойлойм. Мындайча айтканда өзүмдү чыңалууга түрткү болду деп ойлойм. Россияда 2010-жылга чейин иштептирмин. Бирок мен жүрөгүмдө сезчүмүн, мен базардын адамы эмесмин деп. Базарда отура турган адам эмесмин деп. 2010-жылы Кыргызстанга өзүм жумуш баштайын деп келгем. Дордойго чыгып, 20 жаш курагым. Дордойго чыгып Пашев менен баштагам. Пашевка чыгып, швейный бизнес менен баштаганда ряд боюнча базарда биз ошо брючный ряд деген чыкчук. Ряд боюнча эң жаш ишкер мен болчумун ошол убакта. Аябай бир кыйынчылыктарды көрдүк, үйрөндүк. Биринчи убактарда ошо Россияга товар салып жүрдүм. 2015ке чейин жакшы иштедим. 2014-2015-жылы мени бир аябай чоң суммага клиенттерим акча бербей кетти. Ошол убакта бир аябай мындайча айтканда дагы бир өзүмө жакшы түрткү болду десем болот. Жакшы аракеттенбесең 100 заматта баарын жоготушуң мүмкүн деген. Ал сиздин таштап кеткен клиенттериңиз кыргыздар эле болчубу? Азыркы убакка чейин көп жанагындай элдер айтышат го, жана кыргызды кыргыз гана сатат деген. Бирок ушул жашоого келип көп нерселерди ошо кыргыздар эле. Мени көбү тааныйт, азыркыга чейин көрүп турушат. Кээ бир адамдарды көрүп жолуктурам. Ошол эле сизди кидайт этип кеткен. Кидайт этип кеткен деп айтсам кандай болуп калат? Банкрот болуп калгандар болду. Азыр туура түшүнүп көп нерсе көз жумуп атам. Кидайт этип кеткендер да болду. 2015тен баштап кайра жаңыдан старт алып, 2019га чейин Дордойдо иштедим 9 жыл. Дордойдо иштеп атканда эле 2018-жылы 2018 магазин ачып, шаардан да магазин ачып баштадык. 2019 Дордойдон чыктым. Дордойлорду саттым, контейнерлерди сатып, түз эле цехтен Россияга товар жөнөтүп баштадык. Мындай бир жашоодо бир ар бир бизнесмен адамдын жашоосунда аябай көп кыйынчылыктар болот. Жакшы иштеп, бир 2 жыл иштегенден 2022-жылдан баштап 2024-жылга чейин Wildberries'ке өзүм ачып, өзүм тиктим. 2 жылдын ичинде болжол эсеп менен $120,000 банкрот болдум. Анан ал убакка чейин уже
дагы мен страховка кылып шаардан дагы башка магазиндерди ачып койгом, женский магазин, мужской магазин. 2024-жылы банкрот, $120 банкрот болуп, клиенттерим дагы жок. Анан цех, бул чоң машина да бул. Сбыт жок болсо, акча келбесе, башка жактан ресурстарды жеп баштайт. Менин магазиндерим ресурстарын жеп баштады. Жашоомдо спорт эч качан токтогон эмес. Ар дайым эле спортто, бирок ушу менин жашоомдогу негизги нерселерге жеткен бирден бир себеби бул спорт деп ойлойм. Себеп дегенде залдарда чогуу машыгып жүргөн агалар болгон. Ошол убакта бир канча жылдан бери, мындай канча убакыттан бери жакшы мамиледе болуп жүрүп, анан менин характеримди билет. Анан бир жашоодо бир кыйынчылыкка түшүп калдым. Анан өзүм да айттым ачык эле. Ушу жашоодо ушундай болуп калды, азыр финансовый дефицит болуп калды десем. Анан бир өзүмдө бир 2-3 идеяларым бар болчу. 2025-жылдары жылдын башында турецкий кафе ачтым. Агада бир тааныш агалар бар. Бир ага бар, бир байке бар. Экөөбүз аябай жакшыбыз. Азыркы убакка чейин мамилебиз жакшы. Местан алыш боюнча да жардам берди. Анан местан алгандан кийин Wildberries'тен дагы мен $200,000 акча киргизгем. Акчаларым чыкпай калды. Азыркы убакка чейин акчам чыга элек. Акча жагынан жардам берип турган. Мындайча айтканда, бир тууганым кылбаган нерсени кылды жашоомдо. 25-жылдан баштап азыркы убакка чейин жакшы бир старт алып, буюрса көптөгөн жакшылыктарга жетишип калдык. Сиздин өйдө төмөн тарыхыңызды угуп өтүп, эми бир аз чогуп кайтабыз. Көбүнө кызык. Сиз Дордойго келгенде кандай капитал менен келдиңиз эле? Канча менен баштадыңыз эле деген суроо да. $5,000 тегерегинде Россиядан иштеп топтоп келген акчаңыз. $5,000 2015-ге чейин 5 жыл иштепсиз. Ошонун эң жогорку жетишкендикте оборотуңуз канчага чыкты, канча пайда көрүп, эмнелерди алып калдыңыз ошол малды? Эмнеге жетишип калдыңыз? Бирөөлөр квартираларды алып салат дегендей. Бир комнат үй бар болчу. Эски сериядан, жаңы сериядан 2 комнат үй алдым. Машина алдым. Дордойдон контейнер алдым. $100,000 тегерегинде болушу мүмкүн деп ойлойм. Улам сайын баягы сизди бирөөлөр акча таштап кетип, же болбосо банкрот болгон сайын сиз кайра ошону өзүңүздүн күчүңүз менен кайрадан калыптанып, мурдун толтуруп берип аттыңыз да. Буга мындай спорттон тышкары дагы бир жардам берген мындай адамдар тарабынанбы, же болбосо руханий жактан эмне жардам берип атты сизге да? Апамдын туугандары бир аз жардам берген. Көп. Экинчи апам деп койсом болот. Апамдын эжеси бар. Көп учурларда жардам берип жүрдү. Баары Алладан экен. Жардамдар күтпөгөн жерден келди. Мен ушул убакка чейин жашоомдо билем. Жашоомдо бир кыйынчылык болгондо бир Аллага ишенем. Күтпөгөн жактан күтөт, келет. Чечилбей турган жерден чечиле турган маселелер болуп калат. Бул анык жашоодо болуп келаткан нерсе. Эми туура статустардан көп окуп калабыз, жана жыгылган адам туруш керек, анан мынча керек деген нерселер көп. Бирок сиз мындай көпчүлүк үчүн башыңыздан өткөргөн адам катары ошол моментте переломный момент болот, же сен ылдый кетесиң, же өйдө кетесиң. Ошол моментте эмне кылып калышың керек? Мен сынып калмактым. Бирок менин артымда адамдар көп болчу. Мен сынсам, менин бир туугандарым, ата-энем үй бүлөм баары сынып калчудай сезим болгон. Жоопкерчилик мени сындырган жок. Травма деп коет атпайбы? Жаш кезимде калып калган травма болгон үчүн мен инилеримди көп ойлодум. Инилерим мен көргөн нерсени көрбөсө экен. Мен кыйналган кыйынчылыкты көрбөсө экен деп. Кийин өгөй атам менен да апам эки жолго түштү. Өгөй атамдан калган иним менин колумда өстү, мындайча айтканда өзүм өстүрдүм. Кичинесинен баштап эле мен чогуу болду. Бир акыл эсим жетип 22-23 жаштарымда экен. Жашоодо бир жакшы жетишкендикке жетип баштаганда, андан да бир аз эртерээк болуш керек. Атамдын кийинки үй бүлөсүндөгү балдарын издеп баштадым. Тааныштым, байланыштым. Жашоо турмуштары татаал учурлар болду. Анан ошол убакта колумдан келген жардамдарын берип турдум. 2017 же 2018 жылдары атамдын экинчи үй бүлөсүндөгү, атам өзү да жашабай калган, экинчи үй бүлөсүндөгү балдарды өзүм Бишкекке алып келдим. Анан ошол убактан бери бир жарым жылдай менен жашады. Бирок белгилүү бир себептер менен кайра кеткенге туура келди. Алардын туугандарым айтып калды. Карындашың азыр Ошто жүрөт. Анан Ошто жашачу. Ошто жүрөт, анан бул жакта иштейт, тиякта иштейт.
дегенде бир жүрөгүм чыдаган жок. Анан өзүнө чалып айттым, келесиңби мен алып кетем дедим. Кетем деди. Анан аны алып карындашым алып кеттим. Карындашым ошол убактан бери 3-4-5 жылдан бери менин колумда жашайт. Акыркы убакта дагы иним Москвада болчу экен. Аны да алып келдим, ал да менен. Азыр инилерим өскөрүн көрүп жаман жолго түшүп кетти деп айта албайм, жаман болуп кетти деп айта албайм, бирок жашоодо мен көргөн кыйынчылыкты көрбөй калган үчүн бир аз бошураак. Ой жүгүртүүсү, анан кичине нерсеге бир аз сынып калайын деген абал болуп калат. Көп учурда айтат, мен кыйналганды көргөн жоксуңар. Мен кыйналайын дегенде адам айтайын деген адам дагы жок болчу. Мен силерге жөлөк болуп турам, мен силерге бүт баарынан колдоюн деп турам. Жакшы жетишкендиктерге жетсеңер болот. Балким ошол баягы бир туугандарыңыздын кыйынчылыгын көрбөгөнү сиз өзүңүздүн мындай эмеңиз менен, температураңыз менен мээрит этип, аларды кыйнап койгондой эмеспи? Бир да жоопкерчилик артпаптырмын деп ойлодум да кийин. Ата энем ажырашканда менден кийинки иним дагы 1,5 жашта эле болчу. Андан кийинки өгөй атадан калган ал дагы кичирке болчу. Анан атамдан кийинки балдары кичинекейинде эле кайра ажырашып кетип, атам Москвага кетип калып, алардан атасы жок, чоңоюп калган. Баарын жумушу окшош эле. Ошон үчүн кыйнабайын деген сезим менен баарын калкалапсыз да сиз. Ошондой болуп калды. Мага кызык да, мисалы өзүңүз жаш болсоңуз дагы сизге ошондой ойду, мисалы үчүн ошондой кеңешти берген адам болуп турдубу, же өзүңүз ар жактан ойлонуп эле ошол бир туугандарымды чогултам деген ишке бардыңызбы? Ар тарапты карай сарылгандай. Ата жагымдагы тараптагылар аябай таң калган. Азыркы убакка чейин таң калышат. Апам жактагылардан жактырбаган учурлар болгон. Ошол менин чечимдерим апам баарын туура көрүп, каршы болбогонуна рахмат айтам. Балдарда күнөө жок деп эсептейм. Апам да ошондой ойдо. Менин оюмча сиздин тарыхыңыз бул уникалдуу тарых. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бир ата энеден төрөлүп, толук үй бүлөдө чоңоюп, бири-бирине мээримге тоюп, анан кийин күндө бири-бирин көрүп чоңойгон бир туугандар бир болгон бир үйдү, бир комнатаны же болбосо бир кийимди талашып деле мамилеси үзүлүп, төлүп мамилесин үзүп кеткендер бар да. Сиз ар тараптан, ар жактан чогулткан бир туугандарыңызды баарын бириктирип башын бүгүнкү күндө бир үйдө башкала калып атканыңыз бул уникалдуу тарых деп айтсам болот. Алар үчүн кандай бири-бири менен тил табыш кандай болду, мисалы эми сиз го макул ошондой чечим чыгарыпсыз. Бул тараптагы балдар баары бир келип калгандан бири-бири менен мамилеси кандай? Алладан суранганмын мен биринчиден. Алладан ар дайым суранып келчүм. Ал кыйынчылык учурлар болгондо Алла мени шерменде кыла көрбө. Колуман келсе, ушундай мага бир мүмкүнчүлүк бер, ушу бир туугандарым баарына себепкер болуп жардам берип калайын. Ушу мен айткан, менин кылып аткан нерселерим баары жакшы болсун, мен кыйналып калбайын, баары туура түшүнүшсүн, баары туура кабыл алышсын деп мындай жүрөгүмдөгү ниетим туура болгон деп ойлойм. Азыр деле ошондой. Өтө бир чоң жетишкендиктерге жетиштим деп айта албайм, бирок Кудайга шүгүр. Ниет менен дуанын күчү менен десек болот экен. Эми сиздин бул үй бүлөлүк аябай мындай көпчүлүк үчүн кызыктуу окуядан көпчүлүк коомго пайдалуу боло турган сиздин өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз өтсөк. Мисалы бизнес чөйрөсүндө дагы көптөгөн кеңештерди берчүдөй адам экенсиз. Анан эми түздөн түз башында иш чара деп кеттик. Бул көпчүлүк эркектерибиздин акыркы учурда пассивдүү дейбизби, пассивге түшүп кеткени, фитнес клубтарды карасаң деле аялдар чуркап жүргөн болот, эркектер аз. Негизи эле актив бизнесте деле аялдар болуп кетти. Анан бул баягы тестостерондун азайганынан тестостерондун азайганы бул физикалык мындай машыгуулар жок болгондуктан. Сиз эмне кеңеш берип кетесиз биздин эркектерге? Эмнеге пассивдүү болуп атат? Азыркы биздин замандагы эркектерге эң кыйын мезгил, себеп дегенде жашообуздун баскан турганыбыз, баары эле жеке биз ишкер болгондуктан баскан турганыбыз стресс. Стресс абалдан адам гормональный сбойлор көп болот. Жеген тамагыбыз бүт баары химикат. 90% химикат десем жаңылышпайм. Ошонун кесепетинен адамдардын гормоналдык состояниялары өзгөрүп турат. Биз состояние адамдын
гормондору состояниясы адамды управлять этет да. Если мындай энергиясы күчтүү болуп иштейм, акча табам деп турган болсо, эмеси гормондору ошондой болот. Бул түзмө түз мужской эркектин баягы тестостерону түшүп кеткендиги. Сөзсүз түрдө тамак ашын тууралап, спортко машыгып, витаминдерди ичип, жеген тамагын дагы тартипке келтириш бул абзел. Азыркы эркектер аял менен тең айтышып, эч нерсени көтөрө албай урушуп аткандагы бул түзмө түз бирден бир себеби. Күчтүү эркек, тестостерону көп эркек эч нерсени көңүлүнө албайт. Аял сүйлөй берет деген ушундай сезим болуп калат да. Мен өзүм деле башымдан өтүп жүрөт. Кээ бир учурлар болуп калат, эч нерсени көтөрө албай калам. Мындай аял киши менен айтышып кеткен мындай состояние ушу сезим болуп калганда өзүм сезем мен. Баягы себебин билген үчүн мен ошону туура кабыл алам да моментинде. Сиз эмне кыласыз ошол учурда? Мен барам, анализ тапшырам, анан өзүм гормондорумду карайм дагы, анан кайра ордуна алып келем, баары ордуна келет. Биз анализ десе эле баары эркектерди билесиз да. Ооруган тиши менен жүрө берген жакшы, чаманы барып дарылагандан көрө. Ошол аң сезимди кантип оңдосок болот? Эми көптөгөн эркектер менен деле мындай машыктыруучу катары сүйлөшүп жүрөбүз да. Алардын жан дүйнөсүн билебиз, анализдеп жүрөбүз. Кантип ошол нерсени сындырабыз? Бул биринчи ар дайым байкайм, бул эркектердин 100% баарында өзүнүн ошол состояниясын мойнуна алгысы келбейт. Уялат. Мен ушундай болуп калдым, азыр ушундай депрессияда жүрөм, же мындайда жүрөм, ушундай тестостерон түшүп кеткен окшойт деп эч качан эч ким мойнуна алгысы келбейт. Көп учурлар болуп калат, мен отурган жерлерде, компанияларда 35тен өтүп калгандардын баарына эле айтам. Ой, меники тигиндей мындай күчтүү мындай дейт, анан признактарын айтып баштайм. Уктасаңар уйкуңар бушпайт. Бир эки жумуш кылсаңар эле чарчайсыңар. Ар дайым мондой жүрөсүңөр, тигиндей жүрөсүңөр деп мындай причиналарын айтып баштаганда, бунун чечими менде бар деп туруп аягына чыкпай кетип калам да. Анан акырындан жанагы отуруп кыйын болуп, текебер болуп сүйлөп аткандардын баары анан Бири-бириден келет, жалгыздан келет да. Эмне кайсы анализ тапшырыш керек, эмне кылыш керек деп баштайт. Жашоомдо көбүнө жардам бердим. Мени көрүп аткандар болсо көбү билет. Тренер тармактан акча таппаганым үчүн мен өзүмдү көп рекламага чыгарган жокмун. Көп учурларда акча албай эле жардам берген учурларым болду. Жаш балдарга кайра спорт тармагында спонсирование кылып жардам берген учурларым болду. Ошонун себебинен көбү билбей деле калды интернет тармакта. Бирок негизги бул гормондорду оңдош керек. Анализдерди тапшырып, эркек адам уялбастан эле врачка кайрылып, каралып, жылына жок дегенде бир 2 жолу же 3 жолу текшерип туруш керек. Менин жеке көз карашым. Бул эркектин күндүзгү жетишкендиги успехи десек, түнкүсүнө дагы аябай пайдалуу. Сөзсүз. Баары бири-бирине айкалышкан десек болот. Анан эми сиздин өзүңүздүн бодибилдерлердин чөйрөсүнө келип такалсак да, мисалы, буну спорт деп деле көпчүлүгү мындай тааныбайт да, мисалы, бул жөн эле мындай модный показ деши мүмкүн. Сиздин спорт деп буну мындай доказать эте турган эмне жөөлөрүңүз бар? Эмне пайдасы бар деген суроону мындайча түздөн түз айтсакчы. Эми бул бир гана өзү үчүн пайдасы бар. Өзүнүн нафсын жеңүү. Ушул спортко байласак болот да. Негизи эле бодибилдинг мындай качок адамдарды көргөндө эле бүт спортко эле салыштырып атпайбы? Күрөштүрсө мындай болот, анан бул менен бокс таштаса бул мындай болот. Бул эми мушташа турган спорт эмес да. Бул көрүнүш, сырткы көрүнүштүн спорту. Адам денесин түзүш. Бирок ошо бодибилдингдин ичинде эле ошондой эле качоктордун арасында борецтери бар, боксерлору бар. Аны четке какпаш керек да. Ошондой эле баягы күчтүү деген борецтерди жыгып кое турган адамдар бар. Бодибилдингдин ичинде аябай көп тармактагы адамдар бар. Бул биринчиден мындай жашты ылгабайт. Бир 6 жаштан 60 жашка чейин кылса болот. Көбү туура эмес түшүнөт, бир жаш кезде жаш адамдарга болбойт, жаш балдарга болбойт, же болбосо карыгандарга болбойт деп. Бодибилдинг, фитнес бул туура мындай целенаправленный бир программа менен кыла турган болсо, ар бир адам өзүнүн ногун, ыгын таба алат да. Ошого турнирлерге катышып жүргөн адамдар туура бир направленияны түзүп бере алат. Бул бодибилдинг спортто биз көбүнчө күчтүү тренерлерди тарбиялап чыгарабыз деп айта алам да. Ошол тренерлер анан элдерге туура
машыгууну жеткирип бере алат. Мындай деген мифпи же чындыкпы бар? Мисалы бул бодибилдерлердин тарамыштары, мисалы булчуңдары ушунчалык чоң, эртең машыкпай калганда же жанагы протеинди ичпей калганда бул жана шалбырап калат деген. Чынбы? Жок, бул дагы чын эмес. Бул ар бир адамдын өзүнүн физиологиясына жараша. Кээ бир адамдар арыктап, бат эле ошол мышцасын жоготуп, мурунку эле калыбына келип калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар баягы склонность к полноте болуп, бат эле салмак толтуруп, булчуңдары жоголуп кетиши мүмкүн. Бул негизи ашыкча булчуң бул организмге кереги жок нерсе да. Адам спорт менен машыкпай койгондо, керектүү витаминдерди, керектүү нерсени жебей койгондо, адамдын организмдин өзүнүн акылы бизге бул кереги жок деп туруп, керексиз нерсени организм жогото баштайт. Бирок денеси агып калган дегендер булар миф. Бул жашоодо бир 4-5 адамда болушу мүмкүн. Ал адам спорт менен машыкпаса дагы денеси агып калышы мүмкүн. Бул бодибилдингке тиешеси жок нерсе да. Анан бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол эле фитнеске барып, мурун спорт менен машыгуу бул өзүңүз айткандай жашоонун бир мындайча айтканда бөлүгү болчу. Ар бирибиздин күнүмдүк кылчу мындай обязательствосу десек болот эркек үчүн. Бүгүнкү күндө же физикалык иш кылбайбыз, баарыбыз офисте болуп кеттик, же машинада жүрөбүз. Анан ушу семирип кеткенде арыкташ үчүн эле барабыз да фитнеске. Ошол туурабы? Кандай гана спорт болбосун, адам кыймыл аракет кыла турган болсо жакшы деп ойлойм. Мен качок болуп кетпейм, мен мындай болуп кетпейм деп турам. Кааласа барып балетке барып балерин болсо деле, мындай үйдө жөн жатпай бир нерсе менен алек болгону жакшыраак. Анан бодибилдинг бул жөн эле адамдарга эле керектүү нерсе эмес. Бул профессионал спортсмендерге да керек. Борец болсун, боксер болсун, бул түзмө-түз физикасын өстүрүүгө ошол тренерлерге кайрылыш керек. Башка мамлекеттерде бизде борец жагын ала турган болсок, анын техникасын коюп берген тренер болот, физикасын караган тренер болот, психологиясын караган, ар биринин ар башка да. Ошондой эле бир кайсы бир тармагын бодибилдинг мындайча айтканда камсыз кылып бере ала турган направление да. Сиздин 18 жылдан бери бул тармакта, бул чөйрөдө жүрөм дебесизби? Эмне өзгөрдү кыргыз эркектерин дейли, мындай жүрүм турумунда, фитнеске болгон мамиледе, мисалы үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн культурасы болот. Сиз мына Өзбекстан, Казакстанды айтып кеттиңиз. Казакстан менимче ушул Орто Азия мамлекеттеринин эң алдында турат. Эркектер фитнеске болгон мамилеси өтө мындай жогору, интеллектуальный подход дейбизби, бөлөкчө мамиле кылат. Өзбектер деле аларга мындай бат өнүгүп баратат, аларга жакындап калды. Биз кайсы даражадабыз? Биз акыркы убакта жакшы өсүп келатабыз. Көз караш жакшы болуп калды. Жаштарга аябай жакшы жетип атат. Пайдалуу экени бизге эми гана келип атат. Мен 2013-жылдары келип бул жакта спортто кылып жүргөндө эсептелүү эле зал бар болчу. Эсептелүү адамдар эле тренировка кылчу. Азыр залдар аябай көп. 20 эсеге көп десем дагы жаңылышпайм. Бирок ар бир залда 20 эсе адам ар биринде көп да. Биздин азыркы поколениябызга чубак ажылардын дагы көп мындай акыл насааттары себепкер болуп калды. Спирт ичимдиктен көбү алыс. Туура жашоо. Анан адам бир нерсе менен алек болуш керек да. Азыркы жаштар көбүнчө ушу спорт менен алек болуп атат. Бул өтө жакшы деп ойлойм. Жылыш аябай жакшы. Мен өзүм Манас шаарынын тургунумун. Мисалы үчүн бизде курортту сонун кылып реконструкция кылып, анан кийин жана чуркоо жолдорун сызып койгон. Анан ошол жерде адам чуркап баратса, биз мурун жөн эле мындай өтүп ташталган жер эле. Машина менен өтүп баратып чуркап жүргөн адамды көрүп, өзүм да чуркагым келип кетип, анан ага кошулуп, ушинтип чуркаса болот экен деген түшүнүк келет экен да. Демек биз көбүрөөк муну мындай пропагандаласак, көбүрөөк адамдын көзү сиңирсе, бизе өзүңүз белгилегендей, эркектер биринчи кадам кылышы кыйын да. Ошо биринчи кадам кылганы мындай чакыруу айтып кетпейсизби? Эмне кылыш керек? Эч нерсени күтпөш керек. Көп адамда сезим бар. Мен азыр могу жумушум бүткөндө барам, жумушум менен кыйналып атам деп. Ар бир жумушка тескерисинче мындай түрткү боло турган бул спорт. Спортту жашоосуна бириктире турган болсо, кылган жумушу бир 2 же 3 эсеге жакшыраак болот. Бул менин жашоомдо, практикамда болуп келген нерсе. Аябай кыйынчылыктар болуп калганда, залга барып тренировка кылгандан кийин
мээ жаңыланып, стресстер баары снимать этилип, жаңы идеялар, жаңы эмелер, күч, дем болуп, жаңыдан чыгасың залдан. Бул адам өзүнө отмазка издебей эле сумкасына салып туруп, кийимди салып туруп залга барыш керек. Залга барды дегенде көпчүлүгү баягы азыр заманбап залдарга барганда тренерлер бар сизге окшогончу. Анан ошолордун канчалык биринчи учурда керектиги бар? Алар эмне жумуш кылат? Залга келгенде ар кимдин ар кандай мүмкүнчүлүгү бар. Эси мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, бир тренерди алып, өзүнүн мындай сүйлөшкөндө бир ойлору, бир эмеси туура келе турган болсо, ошону сүйлөшкөнчө ошонун акырындан спортко кирип кетсе болот. Эгер мүмкүнчүлүгү болбосо, бир залга келген бир спортсмен баланы же болбосо бир аз машыккан баланы жардам бериш керек. Бирдемесин алыша коюп, жардам берип, чогуу кылбайлыбы деп уялбай сураш керек. Спортто бир аз жетишип калган адам наоборот бирөөгө бөлүшөйүн, бирөөгө жардам берейин деген сезим болот да. Бизнесте эле бул жерде өнөктөш издеш керек. Көп учурда балдар барат дагы, эч сурай албайт да, тартынат да, анан жүрүп анан кетип калат да. Тартынбаш керек, сураш керек. Өзү билген нерсени бирөөгө айткысы келип эле турган адамдар болот залда баарында эле. Профессионал түрдө заниматься этеби же профессионально заниматься этпейби, бул баардыгы эле залдын бул тартиби. Мындайча айтканда, көбү бирок уялып эле кетип калат. Уялбаш керек, сураш керек. Бүгүнкү күндө фитнес-клубдар арзан оюнчук эмес десек болот да, мисалы. Анан мисалы ал жерге барганда албетте мындай мошенник дейбиз, ар бир чөйрөнүн өзүнүн мошенниктери бар. Ошондой эле баягындай лже тренерлер болуп калса, мисалы үчүн, эмнеге биринчи кезекте тренерлердин эмнесине көңүл буруш керек мындай барган адам? Кардар дейли. Негизи эле профессионал түрдө машыкпаса, бүт эле тренерлер туура келет деп ойлойм. Анан эгер өзүнө адам чечим кылып, мен чоңойгум келип атат, мындай эле бир кошумча гормоналдык мындай тестостерондорду колдонгум келип атат дей турган болсо, анда бир өзүнүн күчтүү бир специалисттерге кайрылыш керек. Интернетте эле популярный болуп аткан тренерлердин баары эле күчтүү биле бербейт. Даңкайып чоң болуп, качок болуп турган баары эле күчтүү биле бербейт. 21-кылым маалымат алам десе, и интернет аркылуу эле кайсы күчтүү специалист экенин билип алса болот да. Өзүңүз айтып кеткендей, эми бул машыгуудан биз туура тамактанууга өтсөк, бул бүгүнкү күндүн эң чоң көйгөйү десек деле болот да. Туура спорт менен алектенген адам туура дагы тамактана билиш керек. Негизи спорт менен машыгып эле мурунку эле тамагын жесе дагы жоктон жогору да. Бирок ар бир тамактын мындай ордун туура нерсе менен алмаштырса болот негизи. Биздикилер көнүмүш тамак менен эле жеп жүрө беребиз да. Таттуу нерсеге дагы только таттуу нерсени көрөбүз. Бирок ушу спорт тармагында эле таттуу, бирок ошол эле убакта пайдалуу боло турган нерселер аябай көп. Көбү аны билбейт, изилдебейт. Болгон нерсени эле жей берет да. Анан биздикилердин дагы эң катачылыгы эртең менен турганда аябай күчтүү калорийный тамактарды жеш керек. Кечке чейин организм жакшы жүрөт. Биздин катачылыгыбыз эртең менен тамак жебейт дагы. Кечке чейин организм аябай кыйналат дагы. Кечинде баарын алып жеп алат. Жатарга жакын баарын жейт. Анан эртең мененге чейин ошонун баардыгы запаска сакталат. Отложение болот. Эми күнүмдүк сиздин жашооңузду ала турганбыз. Эртең менен турдуңуз. Кандай тамактанасыз? Мен азыр өзүм жашоомдо эч чектелүү жок. Кааласам таттуу жейм, кааласам эт жейм, кааласам баарын жейм. Мен жашоомдо кыймыл көп деп айтсам болот. Ошондуктан өзүм эч чектебейм. Жана 6-дан кийин жебеш керек, анан кийин. Жок, бул 6-дан кийин жебеш керек деген негизи эле менин көз карашым боюнча туура эмес. Жатарга жакында жесе болот. Бирок эмне жеш керек, канчалык өлчөмдө. Нан жебеш керек, камыр жебеш керек дейт. Бул дагы туура эмес. Баарын өлчөм болуш керек. Негизи мисалы үчүн менталитетке же болбосо мындай генный расположенияга карап тамактануу деле мындай өзгөрсө керек. Мисалы Япониянын рационун алып келип бизге салып койгон туурабы, туура эмеспи? Туура эмес. Өзүбүздүн тамактарыбыз менен эле туура эсептеп, аз-аздан бат-бат жей турган болсок, жашообузду тарбиялап алсак болот да, бир тартипке келтирип алсак болот. Сизге ошондой келип, мен тамактарымдагы мындай иреттеп бериңиз деп 7 күнгө рацион түзүп кетсе болобу? Түзүп бересизби? Көп адамдарга түзүп бергенмин. Өзүм да чоң зал ачып атабыз буюрса. Анан ошол жака тренерлерди өзүбүз окутабыз. Тамак аш, туура машыгуу боюнча бир мындайча айтканда бир учебный центр ачабыз. Именно бодибилдинг боюнча.
официалдуу болот. Буга чейинки официалдуу бизде үйрөтө турган тармактар жок ушул сферада. Мен 1-2 адамга жардам беришим мүмкүн, 20 адамга жардам беришим мүмкүн, андан ары кыйналып калышым мүмкүн. Мен туура көз карашым бир жылына 20 жакшы бир тренер чыгарсам, ар бири 20 адамды үйрөтөт. Ар жыл эле мен жакшы 20 адам тренер чыгара турган болсом, элге көбүрөөк жеткирүү болот деп ойлойм. Тренерлерге тренер. Ушинтип айтса болот. Анан эми зал тууралуу айтып кеттиңиз. Бизде каякта караба, мисалы үчүн Казакстандын залдары, мисалы сеть клубов деп ача берет, бөлөк жактын залдары. Биздин Кыргыздын мындай сетьтери барбы? Кыргыздын өзүнүн бир сеть деп айта албайм, бир жеке залдары бар. Бирок сеть ачканга мен азыр аттанып келатам. Азыр өзүмдүн айымдар үчүн залым бар, исламский принциптер менен. Ал жактар эч эркек жок, бүт персонал аялдар, камераларды дагы эркектер карабайт. Бул мындай дин тармагына да бир аз салып келип аракет кылдым. Ева деп ачтым. Обоюна издеп койго кыргыздарда. Ева деп ошо мен билем, ошо Ева деп бир аз бул только кыргыздардыкы эле болуп калбасын деп, баарына түшүнүктүү, жеткиликтүү болсун. Бүт бизде көп нация жашайт деп Кыргызстанда. Баарына жетиптүү болсун деп Ева деп койдум. Андан кийинки ачып аткан залыбыз Адам алейхисаламдан баарыбыз таркаганбыз. Адамга эң кыйын күн сайын адам болуу деген мааниси тереңирээк деп бир убага келгенде дагы кененирээк айтып кетем. Ушул залды Кыргызстанга көбүрөөк ачып, сеть кылганга аракет кылып атабыз. Эртең эми келип жетип ошол 7-июнда боло турган иш-чара тууралуу. Ал жерде бул кандай болуп калды? Мисалы үчүн кимдер келет? Атактуу адамдардын атап кетсеңиз. Фитнес тармагында, бодибилдинг десек да бир аз туура эмес болуп калат. Фитнес тармагында жүргөн көп атактуу спортсмендер келет. Тренерлер, спортсмендердин 90% баары келет. Өзбекстанда атактуу актерибиз Улукбек Кадыровдун дагы сиз менен мамилесин көрүп калдык. Ал киши келеби? Жок, аларга бир чакыруу жөнөтсөк келиши мүмкүн, бирок азыркы өткөрүп аткан чемпионатыбыз мындайча айтканда жакшы бир жетишкенге жете элек. Бул биздики пробный кетип атат. Биринчи жолу өткөрүп атабыз мындай масштабтуу. Анан кийинкилерин жакшы өткөргөндө келсе болот. Бир коногубуз келиши мүмкүн. Казакстанда жанагы программа бар эмеспи? Жана мен деген. Айтым Жакып экөөбүз сүйлөшүп турабыз. Мамилебиз бар. Чемпионатка чакырсаң келем деп айткан. Бирок 100% кепилдик бере албайм, бирок анын жумуштары да көп. Мүмкүнчүлүк боло турган болсо келиши мүмкүн. Демек, бул иш-чарада айтымды күтсөк болот. Буюрса, тартырсак. Иншалла. Анан көпчүлүк айымдар үчүн, кыздар үчүн кимден суроо? Мисалы үчүн эркектер суроо, жакшы кыз таппай жүргөн болот. Айымдарды суроо, жакшы эркек таппай жүргөн болот, жут таппай эле кыйналып жүргөн болот. Ошол жерге келип, өздөрүнө мындай айымдар, кыздар сырттан карап, мындай ашыкча отложениясы, майлары жок, мындай эркектерди көзгө басып кеткени мүмкүнчүлүк болобу? Эми ар кандай учурлар болушу мүмкүн, бирок мен жаштарга бир аз кеңеш айтып кетким келет. Көп суроолор болот да ушундай тармактачы. Жаш балдардан могу кыз кандай экен деп сурап калса, таанышып жүргөндө эч бир адам ачылбайт. Ичиндеги сырларды айтпайт. Кандай адам экенин биле албайсың. Качан гана чогуу жашап баштаганда билесиң да. Анан идеалдуу адам жок. Балким мен бир 10 жыл мурун башкача адам болчумун. 10 жылдан кийин азыр башка адаммын. Түшүнүгүм, кабыл алышым башка. Ар бир адам кандай кемчиликтер менен болсо кабыл алып, биригип жашап, анан бири-бирине карап туураланган деп болсо жакшы деп ойлойм. Могу сырткы келбети, мындайча айтканда, дене түзүлүшү деп атпайбызбы? Негизги нерселердин белгилери деп айта албайм. Адам мамиле биринчи орунда турат деп ойлойм. Сон кеңештерди берип кеттиңиз, социалдык жактан дагы, спорт жагынан дагы, туура тамактануу жагында дагы, анан дагы кенен сиз менен бул тууралуу кеңешип, сизге кайрылыш үчүн биз Инстаграмга шилтеме таштайбыз, албетте. Анан сиз дагы өзүңүздүн ушул жаштардан тышкары мына өзүңүз айттыңыз, 70 жашка чейин бодибилдинг менен машыкса болот депчи. Негизи эле ошол активдүү жашоону алып барам деген адамдарга эмне демекчисиз? Спортто болобу же жумушта болобу, адамга эң кыйын биринчи кадам таштоо. Биринчи кадамды таштап алса эле, калган Алла таалам көрсөтүп берет да, менин оюм. Талыкпастан аракетти кыла бериш керек. Бир эле болбой калган нерседен артка кетип калбаш керек. Аракет бизден, берекет баары Алладан.
ар кимди ар кандай бирок акча берип сынайт, бирок акча бербей сынайт, жашоонун кыйынчылыктары менен сынайт. Жүрөктө ыйман, анан ушу диндеги тартипке жөн эле угуп койбой амал кылып жашаш керек деп ойлойм. Биринчи баарынан да ошол. Мен өзүмдү бир идеалдуу бир адам деп айта албайм. Мен ошолорго айткан нерселерге дагы өзүм дагы айтам. Азыркы жашоомдо бир идеалдуу жашайм деп айта албайм, бирок жашоомду жүрөгүм менен түшүнүп турам. Динге амал кылып жашаш керек да. Дин жүрөктө боло турган болсо баары ордуна келет деп ойлойм. Бирок кээ бир учурларда динге байланып алып, динге жамынып алып, жалкоолонуп жаткандар дагы көп. Аракет кылыш керек. Эмнени эксек ошону алабыз. Бирөөгө сын тагууну токтотуш керек. Ар адам өзүнүн жашоосу менен алек болсо, баары ордуна келет деп ойлойм. Сонун сөздөр. Анан эми ошол алдыдагы чемпионатка катышыш үчүн, күйөрман катары катышыш үчүн кайсыл жакка кайрылыш керек, же билет сатылабы, ошол тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Билеттерди биз негизи эле бекер кылалы деп ойлогонбуз. Анан көп учурларда буга чейин биздин практикабызда болуп келген. Аябай көп жаш балдар кирип алат экен дагы, анан аябай ал жакта тартип бузуучу болуп ушундай кылат. Анан чыныгы көргүсү келгендер, спортко кызыккан адамдар келип көрсүн деп билеттер азыр сатылат. Кайсы жактан эми барып деле алса болот. Ал озун кире беришинде билеттер сатылып аткан болот. Ошо кирип барып эле сразу алып кирип көрсө болот. Кайсы жерде? Жаштык аренада? Жок, Газпромдо болот, магистральда. Газпромдун ичинде болот. Сонун барып катышып, күйөрмандык кылып, өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип, анан спорт менен машыганды унутпаңыздар. Анан эми Айбек байкебизге окшогон ишкер бир жагынан, экинчи жагынан мотиватор, үчүнчү жагынан спортко үндөгөн ушундай жаш жигиттерибиз, жаш байкелерибиз Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салымдарды кошушту уланта берсин. Биз болсо сиздерди ушундай кишилер менен таанышкандары улантууга аракетибизди жасай беребиз. Ассаламу алейкум. Жаңыдан көрүшкөнчө.